Саламатсызбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз география предмети боюнча видео сабак өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз Кыргызстандын физикалык географиясынан 8-класстар үчүн болмокчу. Сабакты даярдаган Кадамжай Семетей лицейдин география мугалими Олжобаев Эсенбек Асекович. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстандагы өзгөчө корголуучу жайлар жана коруктар. Бүгүнкү сабакта биз Кыргызстандагы өзгөчө корголуучу аймактар жана алардын аткарган милдеттери тууралуу маалымат алабыз. Кыргызстандагы мамлекеттик коруктардын уюшулуу максаттарын жана жайгашуу ордун картадан аныктайбыз. Жана корголуучу жайлардын мааниси тууралуу ой жүгүртмөкчүбүз. Кыргызстанда өзгөчө корголуучу аймактар эл аралык жаратылышты коргоо биримдигинин стандарты боюнча 4 категорияга бөлүнөт. Биринчи категориядагылар бул коруктар деп аталат. Корук бул коргоого алынган жаратылыш аймагы, жалпы жаратылыш комплексинин мурдагы калыбында өзгөртпөй сактоо максатында уюштурулат. Мында чарбалык иш-аракеттерди жүргүзүүгө тыюу салынат. Бүгүнкү сабагыбызда дагы ушул коруктар тууралуу кененирээк токтолмокчубуз. Экинчи категориядагы улуттук жаратылыш парктары бул өзгөчө экологиялык, тарыхый, маданий жана эстетикалык нартуулукка ээ, жаратылышты коргоо, рекреациялык, илимий максаттарда пайдаланууга багытталган жаратылыш комплекстери кирет. Улуттук жаратылыш парктарынын негизги милдеттери болуп, жаратылыш комплекстерин сактоо жана жаратылыштын койнунда калктын, элдин эс алуусун уюштуруу болуп эсептелет. Азыркы убакта Кыргызстандын аймагында 10 жаратылыш парктар бар. Алар Каракол, Салкынтөр, Чоң Кемин, Ала Арча, Беш Таш, Каначуу, Саймалуу Таш, Кара Шоро, Кыргыз Ата жана Саркент улуттук жаратылыш парктары. Үчүнчү категориядагы мамлекеттик жаратылыш эстеликтери. Буга экологиялык, илимий, тарыхый, маданий жана эстетикалык жактан сейрек кездешүүчү өтө баалуу объекттер кирет. Мисалга ала турган болсок, үңкүрлөр, шаркыратмалар, капчыгайлар, гейзерлер жана башкалар. Төртүнчү категориядагылар корукчалар же заказниктер деп аталат. Заказник бул табият комплексинин белгилүү бир тармагы, өсүмдүктөр, айбанаттар же алардын айрым гана түрү коргоого алынуучу аймак болуп эсептелет. Корукчалар убактылуу болот. Мисалы үчүн, бир өсүмдүк азайып баратса, ал жер коргоого алынып, ал өсүмдүк калыбына келгенден кийин ал заказник кайра жоюлушу мүмкүн. Заказниктердин дагы түрлөрү бар. Токойлук, аңчылык, ботаникалык, комплекстүү заказниктер деп бөлүнүп кетет. Бүгүнкү темада биз Кыргызстандагы өзгөчө корголуучу жайлардын ушу коруктар тууралуу силерге кененирээк айтып бермекчимин. Азыркы убакта Кыргызстанда 10 корук бар экен. Алар Ысык көл, Сары Чат Ээр Таш, Нарын, Каратал Жапырык, Кулун Ата, Сурма Таш, Падыша Ата, Сары Челек, Кара Буура жана Беш Арал коруктары бар экен. Азыр эми силерге ар бир корук тууралуу кененирээк тааныштырмакчымын. Ысык көл биосфералык резерваты. Алгач 1948-жылы корук катары уюшулуп, Ысык көлдүн 2 километрге чейинки жээктиликке кирген. Ал эми 2001-жылы ЮНЕСКО тарабынан официалдуу түрдө резерват катары таанылган. Биосфералык резерват деген эмне? Бул биосфералык резерват жаратылыштын бузула элек бөлүктөрүн калыбында сактап калуу, ошондой эле өзгөрүүгө дуушарланган бөлүктөрүн калыбына келтирүү максатында уюшулган аймак болуп эсептелет. Азыркы мезгилдеги корголуучу табигый аймактардын жаңы түрү. Резерваттын жалпы аянты 4310 000 гектарды түзөт. Бул аймактагы негизги корголуучу уникалдуу объектилер болуп, мөңгүлөр, көлдөр, Теңир тоо карагайынын токойлору, суу жээгиндеги токойлор, сырттардагы токойлордун табигый системалары кирет. Сары Челек биосфералык коругу.
Чаткал кырка тоосунун түштүк капталдарынын чыгыш жагында жайгашкан. 1959 жылы уюшулган. Аянты 23,8 миң гектарды түзөт. Ал эми 1979 жылы ЮНЕСКО тарабынан биосфералык коруктарынын эл аралык тармагына киргизилген. Коруктун негизги милдети мөмө жемиштүү жаңгак токой комплексин, анын фаунасын калыбына келтирүү болуп саналат. Бул корукта өсүмдүктүн 13 түрү, айбанаттардын 15 түрү Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине катталган. Кийинки коругубуз Беш арал мамлекеттик коругу. Чаткал тоосунун түндүк батыш капталында Терс суусунун алабында жайгашкан. 1979 жылы уюшулуп, аянты 116,7 миң гектарды түзөт. Коруктун максаты бүткүл дүйнөлүк Кызыл китепке кирген Мензбир суурун сактоо болуп эсептелет. Мензбир сууру Кыргызстандын эндемик жаныбары. Бул корукта өсүмдүктүн 300гө жакын түрү, анын 30у чанда кездешүүчүлөр болуп эсептелет. Нарын мамлекеттик коругу Чоң Нары менен Кичи Нарынын кошулган жеринен чыгышты карай 11 километр аралыктан башталып, Нарын тоонун түндүк бетиндеги токойлуу массив жээлейт. 1983 жылы 29 декабрда уюшулган. Жалпы аянты 24,969 гектарды түзөт. Коруктун максаты бул аймактын табиятын бузбай, өз абалында сактоо, жаныбарлардын 50 түрү, өсүмдүктөрдүн 1870 түрү кездешет. Бул корукта Кыргызстандын башка аймактарында жашабаган марал өстүрүлөт. Бул коруктун өзгөчөлүгү ушул: маралдарды өстүрүп, көбөйтүп, кайра кой берип турушат. Кийинки коругубуз Каратал жапырык мамлекеттик коругу. Нарын областынын Нарын жана Актал район аймагында, Соң көлдүн түштүгүндө, Каратал менен Жапырык сууларынын алаптарында жайгашкан. Корук 1994 жылы уюшулган. Аянты 5980 гектар түзөт. Коруктун негизги максаты ички теңир тоого мүнөздүү болгон уникалдуу табигый жаратылыш комплексин сактоо жана аларга илимий изилдөө жүргүзүү болуп эсептелет. Падыш Ата мамлекеттик коругу Жалал Абад облусунун Аксай районундагы Падыш Ата суусунун алабында жайгашкан. 2003 жылы уюшулган. Жалпы аянты 30,560 гектарды түзөт. Коруктун максаты Арча токойун жана Семеновдун көк карагайын сактоо үчүн уюшулган. Семеновдун көк карагайы же болбосо Семеновдун пихтасы деп аталат. Бул Кыргызстандын эндемик өсүмдүгү. Кийинки коругубуз Кулун Ата мамлекеттик коругу Ош облусунун Каракулжа районунда жайгашкан. 2004 жылы уюштурулган. Жалпы аянты 27,434,02 гектарды түзөт. Коруктун аймагында Кулун деген көл жайгашкан. Бул корукта 600дөн ашык дары чөптөр, 24 сүт эмүүчүлөр, 81 канаттуу жана 808 өсүмдүк түрү өсөт. Кара Буура мамлекеттик коругу Талас облусунун Кара Буура районунун аймагында, Талас алатоонунун түндүк капталында, Аташ чапкан, Кашка суу, Тандыр сууларынын алабында жайгашкан. 2005 жылы уюштурулган. Жалпы аянты 59,067 гектарды түзөт. Коруктун максаты Батыш Тянь-Шандын кайталангыс өзгөчөлүктүү бөксө тоолорундагы керүүлөрдүн, Альпы жана Субальпы шалбааларын жана биологиялык түрлөрүн сактап калуу, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн сейрек жана жок болуу коркунучунда калган түрлөрүн коргоо болуп эсептелет. Сурматаш мамлекеттик коругу Баткен облусунун Кадамжай районунда жайгашкан. 2009 жылы уюшулган. Жалпы аянты 66,194 гектарды түзөт. Коруктун максаты болуп жоголуу коркунучундагы өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды коргоо болуп эсептелет. Сарыча Тээр Таш мамлекеттик коругу бул Ысык көл областынын Жети Өгүз районунун аймагында жайгашкан. Бул корук Тески алатоонунун түштүк капталындагы Сарычат, Борду сууларынын алабын ээлейт. Корук 1995 жылы уюшулган. Аянты 72,080 гектарды түзөт.
Коруктун максаты бул уникалдуу тоо ландшафттарын коргоо, аркар, тоо эшики, ил бир сыяктуу азайып сейректеп бара жаткан жаныбарларды сактоо болуп эсептелет. Эми урматтуу окуучулар, 10 корук жөнүндө маалымат айтып бердим. Азыр эми ушул коруктардын кайсы жерлерде жайгашканын, аттары кандай экенин бир сыйра эстегиле. Азыр убакта кичине ар бирин картадан көргөзүп айтып бердик. Азыр эми ушу сандар менен кайсы коруктар көргөзүлгөн, коруктардын аттарын аттагыла. Азыр эми өзүңөр эстеп калгыла, канчасынын атын эстеп калыпсыңар. Азыр 10 корукту өттүк. Эмки сабакта анткени ушу ар бир корук боюнча карта менен иштейбиз. Ошого ар бир коруктун жайгашуу ордун, кайсы областта жайгашкандыгын жакшы билишип, жакшы өздөрүштүрүшүбүз керек. Анда бул коруктарды бүгүн карайлы. Бул сандар менен кайсы коруктар берилген. Биринчи сан менен 5 арал, 2 кара буура, 3 сары челек, 4 падыша ата, 5 сурма таш, Баткен областында жайгашкан, 6 кулун ата, Ош областында, 7 менен 8, 7 каратал жапырык, 8 нарын коругу, Нарын областында жайгашкан, 9 ысык көл, Сары Чатыяр таш бул Ысык көл областында жайгашкан коруктар. Урматтуу окуучулар, үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма ошо контурдук картага ошо коруктардын жайгашуу орду менен түшүрүп келебиз. Сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Баарыңарга, сабакка катышкандарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.